Биз айтып болгондой, биз 1800-жылдардан чыгып 1900-жылдардын башталышына барабыз жана Биринчи дүйнөлүк согушка жакындайбыз. Европадагы ар кандай бийликтер чындыгында империя үчүн жарышка түшүшкөн. Бул улуттук сыймык болгон жана улуттук байлыкты түзгөнгө жардам берген. Бирок ири державалардын ичинен бирдиктүү мамлекеттер сыяктуу Германия жана Италия салыштырмалуу жаңы болушкан. Британиялык империя өзүнүн империясын жүздөгөн жылдар бою түзгөн. Башка жагынан алып караганда, жүздөгөн жылдарга артка барып же миңдеген жылдар бою талкууласаңар да, немистер эң байыркы маданияты болгонуна карабастан алар бирдиктүү мамлекет болуп 1871-жылдан бери гана түзүлгөн. Франк-Прусс согушунан кийин гана прусстар Германия менен бириккенге уруксат алган. Ошондой эле италиялыктар дагы Франк-Прусс согушуна байланыштуу 1870-жылы толук бириккен. Себеби француздар немистерге жана пруссиялыктарга көңүл коюш керек болчу. Алар Рим папалык өлкөлөрдү коргой алышкан эмес жана италиялыктарды өзлөрүнүн бийлигинин астында бириккенге уруксат беришкен. Ошентип биз 1914-жылдарга келебиз. Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышында бул эки держава империя болууга жарышка түшкөн. Бирок алар араң эле 43 же 44 жаштарда болгон. Ошентип алар чоң Франция империясы сыяктуу же өзгөчө Улуу Британия империясы сыяктуу зор империяны түзө алышкан эмес. Бирок бул картада мына бул жерде көрүнгөндөй канчалык чыныгы империялардын жайылышы Италия, Ливияны контролдогон Эритрея жана азыркы Сомалинин бөлүктөрү жана Германия контролдогон. Алар анын дагы Африкада колониялары болгон. Того, азыркы Камерун, азыркы учурда Камерундун бир бөлүгү. Германия түштүк батыш, Африка азыркы учурда Намибия деп аталат. Германия чыгыш Африкасы, азыркы Танзания, Руанда жана Бурунди. Ошондой эле Германиянын колониялар Тынч океанда, ал эле эмес Кытайда да болгон. Германия ушул Тынч океандын аралдарын ээлеп турган жана Германия Жаңы Гвинеяны, ошондой эле Циндао шаарын дагы контролдоп турган. 2013-жылы бул видеону көрүүчүлөр үчүн чындыгында ал маданий жактан кызыктуу болгон. Азыр Циндао Кытайдагы абдан популярдуу пивонун бренди. Мен ойлойм, бул рынокто экинчи орунду ээлейт. Кытайдын пивосы менен Кытайды элестете алабыз, бирок бул чындыгында немистер аркылуу 1903-жылы Циндаодо сатыла баштаган. Ошентип, аныгын айтсак, пивонун келип чыгышынын узак салты, түп тамыры немистерге тиешелүү. Ошондой эле силер Циндао Кытайдан чыгып жаткан соң Кытай пивосы деп талашышыңар мүмкүн, бирок келип чыгышынын тамыры немис император бийлигине тиешелүү.